Men Turgunбаев Өмүрбек Жөрөбаевичмин. Ноқат шаарынын тургунумун. Таштак деген квартал бар. Бизде Ноқат шаарында 4 квартал бар. Ошо Таштак деген кварталдын тургундарыбыз биз. Анан Кара Турпак, Бостон, Барын деген айылдар бар, кварталдар бар шаардын ичинде. Биз келгенибиздин себеби 20 күн болду. Биз эч кандай бирөөнү жамандап, бирөөнү кетириш себепсиз мындай жаман оюбуз негизи жок биздечи. Биз 20 күндөн бери бир маселени угуп, эл баягы Таштак кварталы мындай недовольный болуп, мындай орусча айтканда баягы канааттандырбай булардын кылып аткан иштери өзү начар. Анан эми ошол өзүбүздүн ишибиз боюнча мэрге кайрылып, шаардык кеңештин төрагасына кайрылып, депутаттарына кайрылып, эми ушундай 3-4 жылдын ичинде иштери начар, мыйзамсыз иштерди көп жасашып атат. Ошолор боюнча мына өзүбүз тууганча шаардын тургундары жыйналып эле бир маселени айтып, түшүндүрүп, мына жең ичинде чечип алайлы деген жакшы пикирлер менен келдик. 20 күндөн бери биздин үнүбүз угулбай атат. Ошол мына шаардын ичинде өзбек диаспорасы бар. Булар деле баягында өздөрүнүн иши боюнча 3-4 жылдан бери президентке чейин кайрылат. Булардын үнү жетпей келет. Анан эми биз шаардын тургундары өзүбүз, мен ошол жерде дагы көп муниципалдык мамлекеттик кызматтан болуп, ден соолугума байланыштуу бүгүн эс алуудамын, ардагермин. Бирок ошо эл Таштак кварталы биздин укугубуз тебелеп, булар кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланып, кыскасын айтканда шаарда 60-70 миллион бюджет бар. Ошол бюджеттин көпчүлүгү 90% мына Таштак деген квартал болот. Бул Таштак деген кварталда көп билбейт мунучу. Мына ушул 60-70тен ашык муниципалдык мамлекеттик ишкана бар. Базарлар бар, банктар бар, сода борборлору бар, чайканалар бар. Ушул жерден түшкөн кирешелерди мына шаардык кеңешке ошо Гафаров Абдрахман Мамадубарович деген киши төрага болгондагы мына 21 депутаттын 17си өзбек туугандар. Келип алып, эми ошо кишинин уюштуруу иштерине келген. Ал жердеги кыргыз мэрияда иштеп аткан, билимдүү, жакшы ишти жүргүзгөн кадрларды шантаж кылып, мэрди колу менен биринчи кетирип, 3-4 жыл алдын. Ордуларына кыянаттык менен баягы өзүнүн туугандарын алып келген, өзбек туугандарын алып келген. Биз айтсак, биз улутчулдук кылганыбыз жок. Ноқат эли ыймандуу эл, улут милдетке бөлбөйт. Биздин арабызга чок салбаңыздар деп айтып эскертип келатабыз да. Бирок ушул киши туугандарын алып келип алып, мына биринчи айтайын. 3 жылдан бери биз мына домдо жашайбыз. 3 жылдан бери тоңобуз. Себеби биз ойлопбуз, жылына 1000 тонналап бизге көмүрдү аз төгүп аттыр. 1000 тонна бызчы көмүр 2 сомдон болгондо 2 миллиондон. 3 жылда 6 миллион акча корголгон статьядан бизге баягындай аз каржылап аттыр да. Биз анан ал жерде иштеген сотрудниктерди жакпай атасын, көмүрү түгөп калат мартта деп маселе коюп 3 жылдан бери келебиз. Быйыл 4-жылы майли эскини унуттук. Жамандыгыбыз жок. Бардыгыбыз ошол иштеп аткандагы акука тууганбыз. Нокатчылык. Келип анан туугандар отчет беришпейт. Азыр биз отчетту талап кылдык. Эртең 6-күнгө мына жылга 1 жылда 2 жолу отчет бериш керек. Депутаттар, мэр отчет дегенди унуткан. Ошон үчүн укпай көбүбүз эми багында башаламандык болуп атпайбы? Укпай кантип койду, антип койду деп бири-бирибизге күмөн сурап атпайбызбы? Ошондуктан эртең 6-күнгө мына бюджеттти угууну кылып бергиле, выездной кылып бергиле деп талап кылдык. Анан эми кызмат абалынан пайдаланып, ошол мына махаллелерге деп жазып жүргөндө дагы биз кой мындай деп урушуп кетпесин деп туруп, мына бүгүнкү күндө Кара Турпак деген айыл бар, квартал бар. Кайманаты Париж. Барсаңыз тартып келиң. Эки жагында кобра, жарыктандыруу, асфальт, мектеп, ФАП, стадион бар жок бар. Эмнеге ушул жерден Таштак кварталынан бюджет түшүп атса, шаарда ушул жерде түшсө, ушул жерден неме кылбай, ал жака акча бөлөт. Дагы бир Бостон деген кварталына мектеп, детсад, башкасы бюджеттен эми аздыр көп болсо дагы ошол төлөмдөрү, сырттан инвестиция келип атса дагы ошол акчалар эми элдин салымы деле болуп атат. Мен жалаң эле мэрдин бюджетине, мэриянын бюджетине болуп калды деген жокмун. Ошондой калыстык эмес иштерди
Gafarov Abdurahman Mamaduvarovич деген киши бұл эми моралдык укугу жок. Өзү дагы эми башка иштери бар. Аны мен мына улутчулдук кылып айтпайын. Onu бул туугандары кандай иштерди жасагандары туру. Оны айтышып атат, оны эл билет. Ошого биз эми ошол эми шаардык кеңеш өзү негизи иштегенге акы жок бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бир тууганын мына тазалык ишкананы, муниципалдык тазалык ишканы абага которуптур. Абага которуптур. Тууганын жетекчи кылып коюптур. Ошол 30 миллионго жакын 15 чакты трактор техникалары бар. Жери бар, зданиясы бар. Кеминде азыркы күндө мындай аз минимальный балаганда 20-30 миллион сомдук акча. Ошону тууганына 396.050 сомго сатып берип, шаардык кеңеш чечим менчиктештирүү актысын жазып бериптир. 16 июнда 20-жылдын 16 июнда шаардын кеңеши менчиктештирүү актысы токтому берилгенде 10 күндөн күчүнө кирген интернетти карасаңыздар турат. Ушул нерселерди кылып, ушул нерселерден бая бизге айтып, кичине ушуну кайтарып койгула, неме кылып койгула десе, тоготпой кылбай келатат. Биз мына буларга жамандык кылып ушуларды органга берсек, өтө жакшы иш болбой калат да. Ошон үчүн эми ушуну талап кылдык. Биз кичине талабыбыз аз эле. Мына ошол ишкананы жылуулук ишканага койгон жетекчиси ичет. Ошол жерде темирлерден бери сатып бүттү. Дагы быйыл 4-жылы дагы ошону алып келип коюп атат. Бизге ошо жеткиликтүү бюджетти бөлбөгөн экен, кече талапты кылып сессиядан бөлдүрттүк 2 миллион 600. Кудай буюрса быйыл жылыбыз деген кичине үмүт болду. Эми экинчи үмүтүбүз жетекчисин алмаштырып бер, ал киши менен иштеше албайбыз. Кадр жок дейт. Нокатта кадр куруп кеткен болсо, мен билбейм анда. Башка Кыргызстандагы бул эми райондогу 3-чү чоң район. Ошон үчүн кадрыбыз бар. Арызын алып бер төртөөнүн. Ошол жаман иштеген алкаш жылуулуктун директорун, ана тазалык ишкананы жылуулуктун ат фамилиясын айтыңызчы. Анын ким кадр ал, ким коёт атан? Бардык кадрды Гафаров коёт. Берди мэр, Гафаров деген мэр коёт, эми кагаз жүзүндө. Бу төрага буну Алимкулов Равшанбек деген немени койгон. Бул кишини ошол туура эмес иш кылган үчүн, биз какшаткан үчүн өзүбүздөн киши иштесин деп атабыз. Ошо өзүнүн кишисин коюп бер деп талап кылганбыз. Ошого бүгүн анын буйругу арызын мэр алыш керек. Мэрге талап койгонбуз аткара элек. Мына токтоосуз деп жазылган бул каттачы. Экинчиси мына айтып атам. Экинчи тууганы Абдурахман Нурулла деген аба коммунальщик деп атын өзгөртүп, тазалык ишкананы абага айландырган. Ошол абага айландырып буну сатып берген. Бүгүнкү күндө өзү жетекчи болуп, баласын зам кылып алып туруп, служебный машиналарды бинип, нердегилердин канын кайнатып, көзүн кызартып, ушунчалык али улуттук маселе козголуп кетишине себепчи болгон ушу немеге неме туруп, Нуруллекенин немесине ака дедим. Арызын алып келди. Биздин талабыбыз ушул. Эми бул жакта соцфонддон миллион арыз төкпөй иштетип атат да. Ушул нерсени неме кылды. Арызын бергенде анан жаңы жылга чейин суранып атат. Жаңы жылга чейин ким бар, ким жок? Дагы кандай заман бар? Ничүн азыр бизди угуп аткан балда ушу немеде ничүн ошо Гафаровго такап алып туруп арызыңы бербейсиң деп атабыз да. Биздин талап ушул. Эки талап. Үчүнчүсү Абдувахидов Махмуд. ФЭП башчы. Шаардык мэриянын финанс экономика бөлүмү башчысы. Бул самый главный баягы ошол жердеги каражаттарды бюджетти пландаштырган киши да. Бурда салыкта көз чок иштегенбиз. Мен кече экономистмин да, юристмин да, эки жогорку билим бар. 2 saat oturup turup bюджет прозрачный. Мен ошол немени карагам, суроо жооп бергем, 30 ай суроо бергем. Жооп бере албай, давлениясы көтөрүп, дары ичип отуруп калды. Ака дедим, экөөбүз акука элек дедим. Бирок акукалык кетпейт. Сиз жумуштан өз арызыңыз менен кетиңиз дагы, жумуш керек болсо, салыкчы болуп башка жумушка которулганда күчтүүрөөк бухгалтер, ФЭП башчы келсин. Болбосо биздин шаарыбыз оңолбойт деп талапты койдум. 3 талабым тең мэрден зависит этет да, көз каранды. Үчөөнүн арызын талап кылтабыз. Анан баягы Абдурахман Мамадумарович Гафаров деген бул нокатта булар погода. Бул ушул жерде күндү чыгарат, күндү батырат, кар жаадырат. Ушу нокатта элин тебелеген кишилер. Бири өкмөт, биринеси ана Гүлистанда айыл өкмөт башчысы. Биринеси мына Гүлистан
Айыл өкмөтүндө ошолда депутат, ошол жерде айыл өкмөткө жүгөн салып алган киши. Анан ушинтип чогулуп алып туруп, Ноокатта 295 миңден ашык халк жашайт. Кыргызстанда чоң райондордун бири. Анан ушул жерге келип Ноокатта ушундай иштерди кылып атса, биз улутчулдук кылганыбыз жок, улутчулукту өзү кылып атса, биздин акчабызды туура эмес жактарга бөлүштүрүп атса, тууганы менен ушундай иштерди неме кылып атса, элдер кайнап келип атса, кой, biz айылдагы элдерди да чакырбай, өзүбүз шаардын тургундары өзүбүз четишели, өзүбүз сүйлөшүп алайлы десек, мына 20 күн болду. Буга элек. Ошо биздин арыздарыбызды органдар бергиле деп атат. Биз жок, органдар келсе дагы буга чейин дагы анча карабай, аягына чыкпай, ушу шаардын бюджети дагы чачылбасын деп, мындай жакшы ой менен келип отурганыбыз да. Ошого аз эле талапты аткарып айтат. Эгерде аткарылбаса, 15 барактан жазылган факты менен финансовый отчеттер, нарушениялар боюнча бизде маалыматтар даяр. Өзү мына 2-3 иш боюнча эле уголовный 3-4 шаардык кеңешти таркатканга. Бүгүн акимге тынчтык жолу неме менен шаарды 50 адам элек. Бир 10го жеткен 10дан ашыгыраак киши келдик дагы акимге билдирип коелу. Районубуздун атасы ошол киши эми шаардык кеңешти таркатып жүргөн ушундай туура эмес иштер менен таркаткан эле болот. Эми бир киши гана неме менен барды күйбөсүн. Төраганын эле кетиргиле, калаган кишини депутаттар шайласын дагы мөөнөтү аз калды. Эртеге немеде апрелде срогу бүтөт, жергиликтик кеңештин. Ошодон кийин анан дагы биз эми башкача мамиле менен, башкача саясий мыйзамдуулук менен биз дагы өзүбүз депутат болгон мурда шаарга. Дагы жакшы депутаттарды алып келип туруп, биз өзүбүздүн укугубузду тынчтык жолу менен талашканга аракет кылабыз. Максатыбыз жакшы. Кыргызстанда жакшылык болуп атат. Кудай буйрса заманыбыз оңолот. Бирок эми кадр маселесине келгенде аксап атат. Ошо туугандарын коюп атат. Туура эмес иштей албаган балдарды коюп атат. Эми билесиздер, ар кимдин өзүнүн кырышылары бар. Дагы бир нерсени пайдаланып айтып коеюн. Кыргызстанда мына мамлекеттик бюджеттик ишканалар көп. Туура? Дипломы бар, 2-ден 3-төн дипломы бар, иштей турган жаш кадрлар бар. Мен эми өзүм деле азыр ден соолугума байланыштуу ардагермен, мен кызмат кылайын деген пикирим жок. Бирок ошол ишканаларда ошол пенсионерлер отурат. 20 миң, 25 миң айлык алат. 12-13 миңден пенсия алат. Же пенсиясын алсын, же ишти кылсын. Же болсо жаштарга ошол мен муну ойордодо дагы айттым эле. Муну укпайт экен. Депутаттарыбыз да укпайт экен. Кадровый службага, кызматка дагы жетпеди да. Ушуну менин үнүмө угузуп коюңуздар да. Элге салам, жакшылыктарда жолугушайлы, заманыбыз болсун. Фамилияты жазылды. Тургунбаев Өмүрбек Жоробаевичмин. Кызматыңыз пока жок, а? Мен бүгүнкү күндө оорума байланыштуу Шаардын тургуну. Шаардын тургунумун азыр дем алыштамын. Мурда чоң кызматтарда айыл өкмөт башчысы болуп, салык кызматында 8 жыл, 4 жыл мэр болгон кишимин. Мына эл айтсын. Эми кандай мен мактангым келбейт, ушу канчалык ишти жүргүзгөндү боюнча эл таразы. Бүгүнкү күндө мага мэрлик дагы, акимдик дагы, башка кызмат дагы кереги жок. Бирок ошол жүрөгүм ооруганы ушундай туура эмес иштер болгон үчүн ошо мен бүгүн 2 аптадан бери мына лечение алып жаткан жериме мына элдер чогулуп келели, сен айтып бер ушул немени деп туруп ушул кишилер келген үчүн чогуу келдим. Келген үчүн үзүр сурайм элден. Сиз ошондо билет экенсиз да ошол домдорго бөлүнүп атканба? Бардыгын билем, булардын кухнясын дагы билем. Буну мыйзамсыз жүргүзүп аткан иштерин биз ачыкка чыгарбайын деп атам мен. Өзүбүз чечип алайлы, ушуну чечип берсин деп атам. Номеруңузду бересизби? 777 мен 55-55-21. Мен номерим ошо мэр болгондон бери өзгөргөн эмес. Мегаком эми мактанбайм. Алладан, пайгамбардан башка күнөөлүү адамдар болушу мүмкүн эмес. Бирок Кудай буйрса эми аракет. Карапайым семьядан чыкканмын. Россиядан окугам. 2 юрист, экономистмин. Элдин талабын талашып жүрө бериңиз, ушинтип. Ооба. Койгуз, суроолор жаралса неме кылабыз? Мегаком 55 менен кызык болгон эле мына неме болуп атат да, ошондо сиздерге неме жылуулук үчүн акчаны бөлөт экен дагы, толук бербей, аны эмне жок кылып алып экен деп. Мында карасаңыз, айта. Эми мына 1700 тонна көмүр жагыла турган жерге 700 тонна көмүр түшүрүп атса, 1000 тоннаны алып алып атса, 1000 тоннанын акчасы 700 тонна менен элестетиң бизди жылытышка. Ошо саат 12-де өчүрөт, саат 5-те жер жарганда жанат. Ошо күндүзү гана ысытышат да. Ошондо дагы жакса.
Anan bu yerde evi men aytып атканда 1000 tonnada 3 yılda 3 yılda түндөс барып кепкилеп тополон кылам. Жакпайсыңбы десем, печкаң бузулуп калды дейт. Оңдобойсуңбу десең, акча жок дейт. Ошондой проблема да. айтсın мына жерде интервью алып коюңчу булар. Айтат. Ошо мен Ulan sizde толуктап коесуз, жылуулук кандай негизи üşүстөрү. Катты сүйлөрүңүз, эми түнү барам, ушундай кылам, бузук. Мен Ноокат шаарынын тургуну болом, Алимбаев Шайынбекмин. Ушул жерде 52-чи үйдө жашаймын. Котельныйдан менин үйүм 50 метр эле алыстыкта турат. Ошондуктан мен постоянно түндөсү ишим көбүнчө түндөсү болгондуктан түнү саат 2-де иштен кайтып келем. Келип карасаң, котельный уже муздак болот да, паровойлор муздак болот, анан мен барамын. Барсаң, уктап атышкан болот. Тургузуп жакпайсыңбы десең, печкебиз бузулуп калды. Суубуз жарылып калды деп каяктагы бир шылтоолорду айтышат да. Анан кийин даже булар ошо канча градуска чейин жагышты дагы билишпейт. Бул 3 жылдан бери ошондой проблема болуп атат да. Мурда жакшы эле неме болчу элек, анан азыр үйгө дополнительный жылууткуч нерселерди коюп алып тиричилик кылып атабыз. Анан биз эмнеге акча беребиз буларга? Бул постоянно 3 жылдан берки көйгөй да бул. Постоянно барсаң, ошондо какой-то бир проблемаларды айтышат. Эми быйыл сабыр кылып, мерге мурдагы жылы барганбыз, сабыр кылып тургула, мындай болуп калды деп какой-то бир шылтоолорду айткан. Анан былтыр болсо вообще эле мен иним өтүп кетип айылда жүрсөм, меникин негедир үзүп салышыптыр. Эмне десе сен ичиңдегини полный жаңылашың керек экен деп. Эми бул жерде эч кимдики деле жаңыланган жок. Ошол эски бойдон эле турат өзү. Анан үзүп салыптыр, анан ошол эле өзү негизи тынч экен. Анан ондо болсо дагы эле жазып алышып отоплениянын акчасын сурап келе беришет, иштебесе деле. Ошол эле кассасы чыгып кеткен да бул жерде. Биз эми Ноокаттын тургундары ушул маселе боюнча келдик. Не только отопление, бизде тазалык боюнча. Көчөгө өтүп көрсөңөр, бир трактордой, кийинки көчө, бир трактордой мусорлор жатат. Ар жердечи топ-топ коюптур, бирок ала турган эч ким жок болот. Эмне дегенде? Тазалык ишканасы сатылып кетти. 390 канча миңге сатылып кетти. Это около 25 миллионго ылайыктуу нерсе сатылып кетти. Ошон үчүн эч ким иштебейт атат. Туалеттер 15 корпуска, бир туалет, бир мусорный бак. Каждый день алыш керек да, ана эч ким албайт. Туалет акыры толуп, ашып, башка корпустардын алдына келгенде анан тревога башталат. Звонок эте баштайбыз, мына олар агып кетти го дегенде, ошондо да тополоң менен араң бизден мэрибиз Ош шаарынын тургуну. Бизге өзүбүздөн болгон эч неме жокпу? Пусть ошо шаарда мэр Ошто иштей берсин. Бу жерде суук болобу, көмүр барбы, свет барбы, немелер, муналар эмне болуп атат, эл эмне болуп атат, эч иши жок. Эгерде биз мэрияга барсак, жанагы Абдрахман Мамадумарович только вот так вот встречает, колуну көтөрөт. Мен буну укканмын. Боптур, кете бергиле. Төрагасыбы? Да, төрагасы. Бирдеме деп айтсаң, колуңардан келгенин кылгыла дейт. Вот что сможете, то и делайте. Акимге кирсеңиздер эмне ал немелерге Акимге 3 жылдан бери ушул вопрос көтөрүлүп атып, былтыр акимге кирип жазып бергенимде, монча сүрөттөр менен жөнөткөндө, ушул усилия менен, ушулардын давлениясы менен бизге свет коюп берди. Биз 45-жылкыдай жашайбыз. 15 корпустун алдында бир эле туалет бар. Это 1,5 миң элге бир туалет. 4 очкодон 8, мужской 4 женский. Ошого да бара албайбыз, караңгы. Балдарыбыз бар. Телефону жандырып алып барышат ошо жерге чейинчи. Там еще асфальт жок. Бутусуңдай болуп барышат. Ушуларга неме кылып атып, ошо акимдин немеси менен свет коюп берди. Рахмат ушуга. Бирок тазалык, отопление, эч исправление болбойт. 15 күн иштейт, мартта жылып калат да. 2-3 саат эртеден где-то 3-ке чейин мынча чок менен ысытат. Болду. А списание идет. Бир күндүк списать этип атат. Эч ким төлөй албайт да. Мен например 3 миң светке төлөймүн. 2,5 миң отопление, бир айды 5,5 миң. Мен бекер эле иштейм да, айлыгымды апарып ушуларга эле бөлүп беремин. А светти жандырбасаң үй ысыбайт, жылыбайт. Булардыкы айтасың, но дарбазанын менин үйүм жылыбайт десе, мына менин качолум кайнап атат дейт, сиздин дарбазаңызга чейин мен жооп берем дейт. А мен дарбазамды эмне кылат ысытып? Мен үйүм ысытып берсин.
Менин үйüm ысталбай атты. Башкаларга айтса трубалар неме эмес дейт. Мен трубаларды полный алмаштырдык, бир корпус. Жакшы болуп калат деп. Жок. Дагы эле ошол. Дагы эле ошол ичкен адамды коюп коет, качан кирсең ичет, качан кирсең укташат. Көмүр жок. Анан ташый башташат. Тополоң кылсаң. Портер менен ташыт. Бир портер бир күнгө жетеби, жетпеби, неизвестно, чоң котелду. Бир портер алып келип коет. Мына алып келдик деп. Күнүнө эле буларды пайлап албайсың да. Барып туруп эле эмнеси бар экен, эмнеси жок экен дей албайсың да. Нам нужен ответственный адам. Хотя бы ушуну ордуна коюп берип, жакшы кадрлар көп. Кандай эле ушу кадрлар чыкпасын. Чыгат. Бир адамды иштетишти, бирок акча бербей. Кыйна, булардын айлыктарын бербей. Кыргыз балдар келди Кыргыз атадан иштеген. Ошолордун айлыгын бербей койду, акыры кетип калышты. Ошон биз акимге келип Сиздер өзүңүздөр акчаны төлөйсүзбү? Акчаны төлөйбүз биз, убагында төлөйбүз. 2,5 миң. Анан разный да, расценкасы разный. Вот ФЭП начальники да действительно туура эмес кылат. Мен, например, 2400 төлөсөм, менин жанымда кошунум 2600 төлөйт. Көбүсүнүн 101 дей. Ам үчүн андай билбеймин. Бизде дагы быйылар Фамилиятыңыз кандай эле? Мен Шыркулова Гүлнаранын. Нокат шаар тургуна. Азыркта неме кылабыз? Мен. жетиштүү болду. Эчтеле болдуңу? Жетиштүү болду. Эми талабыңыздар ошо жылыш керек, быйыл Ооба, кышта нормаль чыгыш бизде керек, а? тазалык менен жылуулук. Ошол талабыбыз. Азыр аким эмне деп жооп берди? Чечебеле алам деди. Эртеңкиге. Аким да жылдырып атабы, эртең бүрсүгөн. Жок. Эми акимге киргенден кийин сразу эле чакырып неме кылып, алар менен сүйлөшөт. Эртеңкиге убакыт берди. Эртең биз менен жолугушат экен. Жылытуу камсыздоо ишканасы 2016-жылы Обул кампусунан ажырап чыккан. Шундан бери азыр 2 откозанда бул биринчи котельный деп коет, борбордуу котел. Бу жерде 7 организация менен бир мектеп камсыздалган. Таманда жыл дом бар, 9 жыл дом, 158 хожалыкты үйдө камсыз кылынат. Hazırki günde bizge bir yılda içinde bir sezonga 850 tonna kömür gerek. Hazır bardağın taşıp olduk. Keçeden başlayıp şu organizasyonlarga dağı mekteplerge jana elge jildomda jaşoğuchilarga sığlık berip atabız. Şu asosan hareket oldu, remontlardan çıkardık. Bugünden başlayıp bana cağalıp özleriniz görüp turgendik. Kömürler bardağı var. Kazandar canvatat. Bundan keyin hareket kılavuz. Şu kış mezgilini жақсы ötküzüşke hareket kılavuz. Kança domgo beresizler жылуулукту? 9 domga beremiz. 158 üy var. Bir yerde 7 organizasyon birinci o'tkazanda bir mektep. Ki u yerde şu 9 jildom shundan 158 jaşoğuchiga beramiz. Бул жактан канча неме градуста чыгарасыздар? Bu yerde temperatura qarayt. Temperatura pas bo'lgan bo'lsa, nima yuqori o'tda ko'p jag'amiz 54 gradus 55, agar sovuq bo'lsa 60 gradusga chiqadi. Qayra kelishi shu sovuq issiqlarga qarab 45dan 50 gacha sovuq qaytadi. Kança tonna kömür jagasiz? Kömür bir yılga 850 tonna kömür jagılat. Hazır endi kömürlerdi bardığını taşıp geldik. Kança tonna? Hazır merde 650 tonnası var, u yoqda 200 tonnası var. At familiyanızı aytыңыз. Familiya. Familiya men şu issiqlik kamsыздоо ishxonasida boshqa buxgalter bo'lib ishlayman. Familiyanız? Familiyam Usmonov Alijon. Bo'ldi. Rahmat sizga.